Ассалаумалейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле базар жок каналы. Бүгүн сиздерге Шопоковтан, Сокулук Шопоков шаарынан бир сатылуучу үй көргөзмөкчүмүн. Биринчи болуп баруу жолун түшүндүрөйүн. Мен турган жер Центральный көчө, Фрунзе көчөсү жана Шопоков шаарынын Токтогул көчөсүнүн кесилишинде турам. Ушул жерден түз эле түштүктү карай жүрүп, Бишкек шаарына келип атканда сол тарапка өйдө карай жүрүп, мэриянын да бир аз жүрсөңүздөр өйдөрөктө Калина көчөсү 10-даректе сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Сокулуктун Калина көчөсү эмес туугандар, Шопоков шаарынын Калина көчөсү болуп калат. А Шопоков шаарынын жайгашканы кандай десеңиздер, сиздер Валентиновкадан машина базардан өтөсүздөр. Гавриловкадан кийин эле Шопоков. Бир аз жүрсөңүздөр бул жагы Часпик, андан кийин Сокулук болуп кетет туугандар. Ушул эле Центральный көчөдөн туугандар, мынакей Токтогул көчөсү менен өйдө карай жүрөсүздөр. Мэрия дагы ушул көчөдө жайгашкан туугандар. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчү бүгүнкү чыгаштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйүбүздүн көчө тараптан көрүнүшү дарек Калина көчөсү 10-даректе жайгашкан туугандар. Шопоков шаары, Калина көчөсү 10-дарек. Так, участогу жалпысынан Кызыл Китебинде 9,5 соток туугандар. Эң эле түндүк чек мынакей кошунанын могу Сери дарбазасынан. Анан түштүк чек мынакей бул шифрдан болгон забор бүткөн жерге чейин. Андан кийин дагы 3 соток жер бар экен туугандар. Аны кошуна да сатып атыптыр. Калсаңыздар ошондо кошуп алсаңыздар болот экен. Эгер ансыз деле бирок жер кенен 9,5 соток. Мынакей. Түштүк чек могу жерден. Могу жакта да өзүнчө ошондой участок бар экен. Кошуп сатып алсаңыздар болот. Так, природный газ бар экен. Центральный канализация бар. Электр энергиясы бар, суусу бар. Газды киргизүү керек туугандар. Газнакей. И центральный канализация кошулуптур. Электр энергиясы, суусу баары бар. Скважинадан дагы, центральный суудан дагы келген суулар бар экен. Мектеп садиги Шопоковто бар, бул жакта гимназиясы, садиги, центр бул жерде жакын жерде, центринде ошол шаардын эмеси, мэриясы жана башка керектүү объектилер баары бар. Бул мынакей короосу, бул тарабында хозпостройкалар, бул жагында 85 квадрат метр болгон үй, стенасы саман кирпич, тышкы тарабы мындай текстура ушул сыяктуу мындай фасады жасалган. Үйгө чейин да ушунча бош аралык. И төрүндө дагы бош жер, ал жана дагы очокана, ушул сыяктуу хозпостройкалар дагы бар экен. Азыр баарын бир жекеден көргөзөм. Биринчи болуп сиздерге үйдүн ички тарабын көргөзөйүн. Мынакей бул үйдүн негизи кирүүчү эшиги, көрүп турсаңыздар, темирден болгон эшик орнотулган. Бул жерден кирсек, туугандар, мондай бир бөлмө. Кухня кылсаңыздар деле болот экен. Отопление, паровой отопление, көмүр менен жылган котел үйдү жылытат. Негизинен газ бар, газовый котел деле кое алсаңыздар болот туугандар. Так, бул жагында дагы бир бөлмө жайгашкан. Батыш тарабынан терезе, көрүп турсаңыздар, ремонт, отоплениянын батареялары. Түз кирсек, бул жагында катарынан 3 бөлмө. Бул жакта биринчи бөлмөсү, бул жагында экинчи бөлмөсү. Чыгыш тарабынан терезе, полдору ламинат. Көрүп турсаңыздар, ремонт мынакей. Бул жакта ушундай 3 бөлмө. 3 бөлмө, 4 бөлмө жана кире бериш кухня туугандар. Бул жагы кухня. Так. Андан ары бери карай кирсек, бул жакта отоплениянын котелу жайгашкан бөлмөсү. Полу жагачтан болгон пол экен. Мынакей котел бул жакта жайгашыптыр. И гаражга сырттан дагы ички тараптан кирип чыкканга шарты бар. Ямасы да бар экен. Бул жакта погреб, баня. Документтер боюнча Кызыл Китеп, техпаспорт баары бар. Так, бул жакта дагы бир склад. Бул үйүбүздүн чыгыш тарабы. Бул жакта мондай бактар, жер жемиштер, малина жер жемиши. Так, алды тарабы мондай стяжка куюлган. Бул жакта очокананын жайы. Ылдый тарабы брусчатка болуптур туугандар. Очокананын жайы. Анан бул үйүбүздүн чыгыш тарабынан көрүнүшү.
Так, қатарынан 2 склад. Негізінен швейный цех қатары қолданылған екен бұл жақтары туғандар. Қатарынан 2 осындай склад. Сыртқы жатқана. Сыртқа жатқаны. Егелі чығыш шекарасы, түштік шекарасы мұғы жығыштан болған заборға чейін. Ары жақта дағы бір 3 сотықтай сатылушы жер бар екен, анда қошылсаңыздар болады. Так, басы бұл үйдің $45,000 сұрап атыптыр. Анандағы сөйлешу болады. Есінің номері экранда жана описанияда есетел деп жазылып тұрады. Зона қылып сөйлешіп көріңіздер туғандар. Дағы сөйлешулері болады. Анан достар менен группалармен бұл видеоны сіздер көрсеңіздер, маға үй иесіне чоң жардам берген достар туғандар. Бұл жаңада үшінше бош жер. Ана айта кетчү нерсе, фураға алмашу жолу бар туғандар. Фураға дағы алмашсаңыздар болот екен. Аны есіменен келіп байланышып білсеңіздер болот. Так, анда семестрмен қошташым туғандар, кейінгі шығашқа шейін саламатта қалыңыздар.